Senden soradın mı? Kerimet. Nege qanday joq bo'lib qoldi? Sen özüň tanıştırıp qo'ysang. Sizge tanıştırmayın. Tanıştıra Hazır bersin. aytam bar joğunda aytam. Ece oşo jerde tartıp öresingер. Hazır baştalsın bar gelsin mi? Tanıştıram. Nenelerdi tolup çoğul elde dedi. Muna o jerde kança sotuk jer? 1 hektar. Ha? Muna terektin ordu. 1 hektar. Muna 1 hektar çırpık sayıp kökletip koygan ekensiňer ha? Özüňe gelip süylep berseň. Саламатсыздар, урматтуу менин кадырман кыргыз калкым. Сиздерден мен өтүнүп суранарым. Акыйкатты, теңдикти суранып кетемин. Мerde kança jer kıldыңар эле ошону айтып бер. Себеби бул жерде 1 гектар жер аянты азыр талашуу убагында турабыз. Талаш тартышуу убагында. Себеби бул 1 гектар жердин документин коррупциялык система менен Акматов Полот өзүнө менчиктештирип алган. Бул Акматов Полот 1997 жылы пособие хозяйства деп чочко багарлык жана өрдөк багуу боюнча ушул жерди баштаган. А бирок бул ишканасы толук бүткөн эмес. 87 жылы башталган, бирок толук бүтпөй калган. Бүтпөй калып, анын эсебинен Акматов Полот өзүнө 2 этаж жеке менчик үй салып калган. Ал эми ошо документинде 1997 жылкы документ болуп, документи да алмашып кетти. Эми ошо мына жерди, мына бош жаткан бескоздун жерлери да, бул сайдын эсеби, тентек сайдын эсеби. Бүгүн бар болсо эртең жок бул жерлер, ээси жок жерлер. Ээси жок жаткан жерлерге ылай чайкап киргизип, таштарын терип, көң ташып, топурак ташып, али бир бульдозор да иштебеди беле? Ооба, мама Салака бульдозор менен сүрүп тегиздеген, көң ташыганбыз, ташын тергенбиз, топурак төккөнбүз. Аябай мээнет менен бир карыштан чырпык эгип, ушу теректерди, бактаракты өндүрдүк эле. Анан эми азыркы убакта 11-жылда Акматов Полот өзүнө жеке менчигин коррупциялык система менен өзүнө кызыл китеп кылып алынган. Эми талашып атат. Полот ушул убакта теректерди кыясын, жерди бересин деп биздин жерди талашууда. Жана Акматов Полот бул жерде өндүргөн жок, өндүргөн продукциясын дагы мамлекетке тапшырган эмес. Мамлекетке эч кандай пайдасы тийбепти. Мамлекетке эч кандай пайдасы тийген жок. Мынау таштын үстүн көгөртүп койдуңар да жакшынакай кылып. Эми көзүнө жакшынакай көрүнүп атабы? Бактарактар чоңоюп, жашылданып калгандан кийин мына элестетиңиздер, 87 жыл, 88, 89 жылда мына быйыл ушу келип тереңерди кыясыңар, жерди бересиңер деп бизди аябай соттук системадан биз жеңдик дейт. Сотторго мен наразымын. Райондук сотко, областтык сотко жана жогорку сотко мен наразычылык билдирип кетем. Урматтуу президент, калайык калк, коом, сиздерден суранарым, мага акыйкаттыкты чечүүгө жардам бериңиздер. Мен жөнөкөй гана адаммын. Колумда байлыгым дагы жок, бирок билимим бар. Бирок ушул мен жер кылып атканыңарда көргөм да, колуңар алиги тамам катып калат го, алаканыңар ошентип катып калган экен да, таш терип атып. Таш тергенме, ооба. Апам раматылык, атам раматылык өтүп кетти. Алар дагы аябай ошол мээнетиңер эмне болот эми? Ошо мээнетибизге да биз дагы мээнетим үчүн аябай кыйдыргым келбей жатат. Мен кыйдырбаймын. Эгерде бул теректерди кыйып, ушул жерди тегиздейин деп, ушунчалык мага эме жасаса, мен ушу өткөн атамды, апамды, жана 3 бир туугандын сөөктөрүн ушул жерге алып келип, мен коюуга мен мажбурмун. Эгерде соттон туура чечим чыкпаса, мен ушу сөзүмө турамын. Урматтуу сот органдары, жогорку депутаттар, жана президентибиз Садыр Нуркожоевич, барыңыздарга мен кайрыламын. Мен сөзүмдө турамын. Бул жерди эгер өзүбүзгө ыйгарып, соттон акыйкат чыкпаса, мен атамдын сөөгүн, апамдын сөөгүн, жана 3 бир туугандарынын сөөгтөрүн бул жерге алып келип мен коёмун. Мен сөзүмө турамын. Көчүрөм. Мен сөөгтөрүн алып келип көчүрөмүн. Мен ушу даражага жеттим. Саламатсыңарбы? Мына
1 гектар жер экен, таш бочу мен көргөндөчү, шагал бочуда, шагалда өңпүк дөмпүк. Анан алиги бульдозер болсо бир 20 күнчө иштеп атканын көргөмүн да, келип сүрүп, анан кийин ичине жазган алали ылай суу акканда ылайка суу алып кирип, топурак кылып, анан көң телешка менен көң ташып атканын көргөмүн. Кийин анан ошол жерге чырпык сайып, бош жаткан жерди да, чырпык сайып, монтип терек зар кылып койгон экен. Мына балбак. Ошону азыр эми эгерде ушуну кылбаганда эч ким талашпайт эле дейм да, бу жерде. Онобу тоокканага окшогон кирпичтен аны эч ким талашпайт эле. Мындай болгондо талашып атат да. Эгерде ушинтип көктөтүп койбогондо эч ким иши деле болбойт эле, тынч отурат элеңер. Балбак, сен ушул жерди көктөткөн экенсиң, сен өзүң калганда ушинтип талашып, кыйнашып атпайбы? Коркутуп, ар бир агырышып. Балдарың тынчтык кетем деп не деп коркутту? Кара кечинде келип ушинтип коркутуп кетишкен. Не деген, эсинде жок. 2012-жылы май айында келди. Силер дагы ушул жерди көргөнсүңөр, кандай жер болчу? Бул жөнүндө таштак сай эле. Конечно, муну көзгө көрсөтпөсө ар ким көздөн жакшы көрүнөт. Сен дагы биздин Карача айылында баба дыйкансың, сен да оюңду айтып койсуң. Биз билгенден ушу жер кылган ушулар болгон да. Анан таштак эле жер. Тереги ушу өздөштүргөн да ушу бала, Куромек. Ушулар туугандарынын өздөштүргөн. Эми монтип жалаң жип машинелерде келишиптир. 4-5 машина келип чаап ала турган болуп. Эми мына теректи азыр баардыгын кыйып, жыгытып, талкалап, эми басмачылык десем болобу, болбойбу, кандай дейсиң сен? Оюңду айтып койсуң. Эмне дейбиз, ушу эл, Карача элдин баары эле билет бул жерди көктөткөн, ушу бала көктөткөн. Эми алып койсо туура келбейт койбу? Жок, алып койбойт да, эми талкалайбыз деп атпайбы? Талкалап, первоначальный положенияга келтиребиз дейт. Теректердин баарын кыйып, талкалап. Акыйкаттан болбой калат. Бул киши каяктан келди, кандай алат экен билбейм бул жерди. Бул Карачага жакын жер болсо бул. Ал өзү каяктын киши экен? Керемет. Баскынчы болуп калабы? Ал каяктын киши бул жерди талашып аткан? Акматов Полот деген бул Базар Коргон районунда жашайт, Бекмат Осмонов көчөсүндө жашайт. Бул Тарыкчиев Эмил дегендин убагында ушу документ жасаткан. Себеби Тарыкчиев Эмил менен бул Акматов Полот ака үкалар болот. Булар мындай жакын бир туугандар. Ошо бир туугандын эсебинен жана ушу коррупциялык система менен бул өзүнө кандайдыр китеп жасатып алды да. Себеби биздин да документ башталган, анан мунун да документи башталганда, бунун документи бүтөт да, биздики бүтпөй калды. Мына мен эми жөнөкөй адаммын. Ошон үчүн кайрылып жатпаймынбы? Карапайымдарга бир жардам берип койсоңуздар, урматтуу коом, жогорку сот. Эми керемет, эми укук коргоо органдары. Ачиттин көчөгүн суу жалайт болуп, эми булар катар-катар тамдары бар экен, катар-катар машинелери бар экен, дүйнөсү ошончо экен. Эми сенин эми ушу көктөтүп койгон багыңа иш түшүп калса, акыбалы начар окшойт экен да. Акыйкат жок бизде. Себеби райондук соттон, областтык соттон, жогорку соттон эч бир акыйкат болбоду. Айтып жатпаймынбы? Мен 3-1 тууганым өлдү. 3-1 тууганым өлгөндө да бул акыйкат болгон эмес. Акыркысы ушу жер боюнча дагы акыйкат болбой жатат. Урматтуу менин мекендештерим, кубаттуу менин кадырман кыргыз элим, укук коргоо органдары, сиздерден суранарым, мага жардам бериңиздер.